Ассаламу алейкум туғандар. Спарта шарына жақынырақ ушул айыл чарба өрені бар екен. Мына ушул жерде көчөт даярдашат екен. Мен Борбор Азия багбандар биримдигинин жетекчиси катары келдим өзүм. Бирок бул жерге расмий келе турган болсо, мисалы үчүн посольство аркылуу, ушул айыл чарба министрлиги аркылуу, министр экономика аркылуу келе турган болсо, министр финансов дейби, ушул дыйканчылыкты өнүктүрүү ушул агентстволору келе турган болсо, бул жерде расмий кабыл алуу аябай жакшы экен да. Келип, мисалы үчүн жатакана бар жообузду биздикин карады. Мисалы үчүн келгенибизден бери ошол самолеттон түшкөн бойдон ушулардын машинесинде жүрөбүз, ушулардын конок үйүндө жүрөбүз. Эч кандай маселе жок. Жардам берип келгиле. Анан кийин мына ушул көчөттөрдү бизге мисалы үчүн жарымын төлөсөк, жарымын рассрочка. Мына миллион көчөт даяр, Абдулла. Канча болсо алып кете бер. Иштешели. Анан кийин биз өзүбүздүн агрономдорду жөнөтөлү, үйрөтөлү, кыргызстандыктарды жакшы багбанчылык кылганы жардам берели деп. Эмесе буларды мисалы үчүн биз мына ушул Туркияга келе айтканда эле балдар аркылуу звонить этишип тааныштык. Ушул сөздөргө уже жетиштик да. Мына ушул бул эми бир эле склад экен да. Биякта турган бир эле склад экен, а мындай складдардан 20 чакты бар экен. Булар айтат, жылына биз 2 миллион көчөт даярдайбыз. Пожалуйста, биз менен контрактка отургула дейт. Анан эгерде мамлекет өзү гарантия болуп, мына көчөттөрдү алып туруп, элге таркатып берип, анан кийин ушул көчөттөрдүн акчасын жыйнап берем дей турган кагаз жазып бере турган болсо, бизде 100 миллиондоп көчөт чыгарып, апарып силер менен кызматташканы даярбыз деп атат да булар. Мына мамлекеттик гарантиялар керек дейт. Мына биз дейт полелерибиз бош эле жатат, отургуза беребиз дейт. Бизде мына эме буларда илим тажрыйбасын алып алган экен. Мына эле кичинекей эле мына ушул эле тамырдан, мындай ушу кичинекей тамырдан булар көчөт жасайт экен, дагы товар кылып коет экен да. Мен ошону айтып атам, туугандар, 1 миллиард сом бергиле бизге деп атабыз, Борбор Азия багбандар биримдиги. Биз дагы ушундай кылып заманбап инвентро лабораториясы менен, өзүнүн теплицасы менен, өзүнүн сорт испытательный участок менен, анан өзүнүн бир 500 гектар жери менен кылып туруп, сонун кылып туруп 2 көчөткана кылайлы деп атабыз да, түндүккө түштүккө. Мына ошондо мына азыр 4 доллардан сатылып аткан көчөттүн баасы 1 доллар болмок да. 1000 долларга бир бак кылып алса болот да. 1000 доллар менен азыр 4000 доллар кетет буга. Ана мына ушул капельный системага мына ушул труба чыгара турган, баягындай шланга чыгара турган, мына мини кичинекей эле завод ачып коюштур, өзүн толук камсыз кылат экен мына шланга менен. Мына целый Кыргызстан мамлекети бир ушул Туркиядагы кичинекей эле бир ушул бизнесмен жасай турган ишти жасай албай атабыз да. Бунун өзүнүн инвентро лабораториясы бар экен, өзүнүн жерлери бар экен, арендага мамлекеттен 49 жылга алыптыр, ит бекер алганмын дейт. Мамлекет бизде дейт поддержка кылып атат дейт. Мына мамлекет дагы мына Борбор Азия багбандар биримдигине жерди бөлүп берсин, жанагы миллиард сомду берип койсун, биз эки жерге зыңгыраган көчөткананы кылып туруп, анан мынандай дагы мини заводду куруп туруп, элдерге деген ушул көчөт 1000 долларга түшөт, трубасы 1000 долларга түшөт, ограждениясы 1000 долларга түшөт, 3000 доллар менен заманбап эң сонун бак кылып берет элек да. Ошол бакта ошолор иштеп, жыл сайын эң аз пайда тапканда 10.000 доллар киреше тапмак. Бир үй бүлө 10.000 доллар. А бизде болсо 1,5 миллион гектар кунарсыз жерибиз турат. 1 миллион гектар ФПСтин жери турат. Дагы 1 миллион 300.000 гектар не? Азыр өзүбүз иштетип аткан жер турат. Общий 3,5 миллион гектардан ашык жерибиз бар. Мына ошол жердин бардыгын биз бак кылышыбыз керек. Мына бизге мына ушундай
заманбап көчөт чыгара турган бизге ишкана керек болуп атат. Айнанайын депутаттар, айнанайын министрлер, премьер-министр, айнанайын президент, сиз биздин добушубузду угуп коюңуз. Соопчулук эле. Ол 1 миллиард доллар эмес, биз 1 миллиард сом сурап атабыз. 1 миллиард сом Кыргызстанга патек да болбойт керек болсо. Патекке да жарабайт ал акча. Ошону бергиле деп суранып атабыз. Берип койгула, биз ушуну жасайлы. Элге жыл сайын 10 миллиондон көчөт чыгарып берип турайлы. Азыр биз араң 1,5 миллион көчөткө жеттик. А жылына 10 миллиондон көчөт чыгарып бере турган болсо кыргызстандыктардын бардыгын жыргатабыз. Элдин бардыгы эле силерди алкап эле жатып калат. Алла разы болсун деп эле. Элдин бардыгы эле өзүнүн оокатын кылган чыгып кетет. Эч кандай тополоң эч нерсеге аралашпайт. Карапайым эл иштеп кетет эле да. Мен ушуну айтып атам. Мына ошол эки көчөтканадан чыккан пайдадан не кылабыз биз? 3-чү питомникти Ысык көлгө коебуз, 4-чүсүн Баткенге коебуз, 5-чүсүн Жалал Абадка коебуз, 6-чүсүн Таласка коебуз, 7-чүсүн Нарынга коюп беребиз. Бардык жерде ушундай заманбап жылына 5 миллиондон ар бир облуска көчөт чыгарып бере турган ишкана болуп калат эле да. Мен ушуга безилдеп атам да. 1 миллиард сом. 1 миллиард сом бул эч нерсени чечпейт. Бардык депутаттардан суранам. Эртеге ушуну Иман Нуру партиясы инсценировать этип алып чыгат ушул проблеманы. Парламентке бардык парламентарийлер силерден суранат. Шуну колдоп бериңиздер туугандар. Мына частный партнерство кылып туруп мамлекет менен эле ишкана ачып коебуз. Ошол жерде мамлекетке да пайда түшөт, бизге да пайда түшөт, элге да пайда түшөт, бардыгына жакшы болот туугандар. Мына ушул менин сөзүмдү колдоп кубаттап бериңиздер. Мына 7 мүнөт тынбай сүйлөдүм. 7 мүнөт 7-нин бири кызыр дейт туугандарым. Бардыгыңыздарды ушул менин ушул идеямды колдоп бергиле. Баг отургузсак бардыгыбыз бай болуп, бактылуу жашайбыз. Ассаламу алейкум туугандарым. Аман болуңуздар. Тынчтык болсун Кыргызстанда.